аныктамамда врожденное уродство деп. Атыңыз өзгөчө экен да, Нишана деп. Колуңду бекит, колуңду көргөзбө, бекин, жашын деп эле ушинтип балага ишенимдүүлүк берет өзүнөчү. Диний алганда буйрук ар бир эле адам үчүн энеси дүйнөдөгү эң жакын адамы. Такыр эле ойдо жок нерсе болуп кетти. Пара таэквондосунун тарыхында биринчи жолу пара таэквондист болуп катышып, да өзүмдү тамтаң баскан баладай кабыл алам да. Дагы үйрөнчү, билчү нерселер көп. Бардыгына бирдей жагы бербейсиң да. Мен чыгарып аткан азык түлүктөр өтпөй калбайбы деп корккон жоксузбу? Жумушка алып аткандай төш какпайм, мен жасап атам, мен кылып атам деп. Менин артымда эмес, астымда эмес, жанында турган командаларым бар. Амансыздарбы, Суперкежи порталынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Нишана Жээналиева. Аны менен биргеликте биз жеке ишкерлик тууралуу, анын жеке жашоосу тууралуу бирге маек курмакчыбыз. Кош келипсиз. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Атыңыз өзгөчө экен да, Нишана депчи. Эмне себептен бул атты коюлган, ким тарабынан коюлган жана атыңыз эмнени түшүндүрөт? Нишана негизи паспортто бир аз башкачараак. Бул деген фарс тилинен которгондо белги, символ, знак дегенди түшүндүрөт экен да. Атайын белгиси бар адамдарга коюлат. Мен төрөлгөндө атам негизи Нышанбү деп койгон. Анан бул жака 2005-жылдары көчүп келгенде негизи мындай өзгөрүүлөр постоянно болуп турса деп ошол нерселерди умтулуп да. Бишкекке Борборго көчүп келгенден кийин паспорттагы атымды просто заман бапташтырып алдым дагы Нишана болуп калды да. Нишана фарс тилинен белги, знак ошентип которгон. Сонун экен. Айтып калбадыңызбы? Ата-энем аябай жакшы адамдар депчи. Бала чагыңызга барсак, бала чагыңыз кандай өттү эле? Ата-энем мага мындай тарбия берди да, эркиндигимди чектеген жок. Даже наоборот, бар эмес, кээ бир туугандар бар болчу. Колуңду бекит, колуңду көргөзбө, бекин, жашын деп эле ушинтип жаман деле ою жок болсо керек, билбегеннен эле, маалыматтын аздыгынан эле ошентип айтышса керек, билбейм айтор. Ата-энем болсо эч качан сен өзүңдүн оюңду кенен айтканга үйрөн, жашынба, уялба, эл арасында жүрүшүң керек деп апам аябай көп айтчу, сен деген жалгыз болбошуң керек деп. Кичинемден бери ошол сөздөрдү кулагыма куя берип, балким ошондон улам сумга оңой эле аралашып кетем да. Бул жерде ата-энемдин эмеси салымы чоң деп айтар элем да. Анан буйрук экен, балага колдон келишинче билим, тарбия, мээрим берип, билим берип, тарбия бере берсе, майыптуулугу бар адам колунун келишинче жашоого эме болуп кетет да. Талпынып, аракет кылып, өз ордун табып дегендейчи. Барына чексиз. Барына чексиз. 3 класска чейин Кара-Балтада окугам, атайын интернат бар болчу. Бирок опять же Союз таркагандан кийин ал мектепте жабылды дагы, катардагы эле орто мектепти аяктадым. Классташтарымдан эч кандай жок, буллинг болгон жок, басынтуу болгон жок. Айтайын дегеним, майыптуулугумдун айымдан буллингге кабылгам эмесин. Бул да болсо ата-энемдин мээге куя берген да, сен катардагы эле адамсың, кадимкидей эле адамсың деген ошол нерсе балага ишенимдүүлүк берет өзүнөчү, самоуверен. Сиз жөнүндө маалымат билгендер да бар, билбегендер да бар. Колуңуз эмне себептен мындай болду? Төрөлгөндө деле ушул кол менен төрөлдүңүзбү же кийин кандайдыр бир учурлар болуп, операция жолу менен же ушул учурга келип калдыңызбы? Негизи 33 жашыма чейин мен бул диагноз экен да, эмне диагноз экенин билчү да эмес экен. Муктаждык да жок болчу да мендечи. Анан бир моменттерде пара таэквондо менен машыгып, эл аралык эмеге
соревнованияга чыкканга туура келип документтерди жасап баштаганда анан мен медициналык справкамда аныктамамда көрүп атпаймынбы эме деп жазылып турганынча врожденное уродство деп анан нетрудоспособна деп жазылып калыптыр да анан таң калгам да эми ал мезгилде балким маалыматтыгын аздыгынандыр терминологиянын туура билбегенинен улам ушинтип жазылгандыр. Кийин жакында эле кстати изилдеп көргөндө бул синдром эктродактилии деп коет экен. Эми апамдын айтуусу боюнча ошо жаңыдан боюнда болгон аябай катуу грипп болуп ооруп анан чыдабай капельница алганга дары ичкенге туура келген депчи бул дагы таасирин тийгизгендир. Эгер диний алганда буйрук экен ушундай кабыл алып жашаганга туура келет. Эгер мен сиздин Instagram баракчаңыздан туура баамдасам, сиз апаңыздан айрылып калыпсыз, э? Да, баламды да тарбиялаганга апам жардам берди. Анан жашоо менен күрөшкөнгө жардам берди. Коомго кошконго бул деген мен өзүм эле төрөлүп алып эле деп направление болбосо билбейм, бул деңгээлге жетет белем, жетпейт белем. Албетте оор, көтөрүш кыйын, канча бир жылдан ашык, 2 жылга жакын стресс болуп жүрдүм, кабыл алгым келбей жүрдү. Даже кайсы бир учурда капа болуп жүрдүм, эрте го депчи. Анан антпеш керек, конечно, бирок ал мезгилде өзүңдүн эмоцияңды башкара албайсың да. Бир гана сагыныч, капачылык, кийин убакыты менен анан кабыл алуу келет да. Ар бир эле адам үчүн энеси дүйнөдөгү эң жакын адамы. Апамды көргөн адамдар деп сени ушунчалык башкача коомго кошкон, башкача тарбия берген депчи. Балама дагы 7 жашына чейин тарбиялап берди да. Балам айтып калам, тайнеңдин айткан сөздөрүн унутпа, колдон депчи, тилекке каршы кичине болчу, бирок ошондой болсо дагы деп апам тарбиялагандай тарбияласам экен деп эме кылам. Айтайын дегеним, апам дагы түшүндү да, оңой эмес, кабыл алды, күчтөндү, белди бекем бууду дагы ушунчалык сөздөр, сонун сөздөрдү айтчу да, кулагыңа куя берчү да, сабырдуулукка чакырчу. Анан бир нерсе жаса деп көп айтчу. Жасаганыңды эч качан милдет кылба. Жасасаң унчукпай жаса, результатын өзүң көрөсүң. Жакшы болобу твой результат, жаман болобу твой результат, значит, пара спорт менен дагы алектенипсиз. Байкашымча Азия чемпионаттарына чейин чыгып келипсиз. Бул пара спорт менен алектенүүңүзгө эмне түрткү болду? Эмне себептен алектенүүнү чечтиңиз? Такыр эле ойдо жок нерсе болуп кетти. Мен өзүм чыгармачыл адаммын да. Бул эме окуяны дайым эле сурагандардан айтып берип жүрөм. Бир жолу ошо Найзир эжеден телефонго чакырып келип калды. Нишана эме спорт менен заниматься этесиңби, машыгат белең, өзүң үчүн деп калды да. Аябай күтүүсүз болду да. Макул деп тренер менен жолуктук, сүйлөштүк, туура келет деп рекомендациясын берди, аракет кылып көрөлү деп көрдү. До этого мындай аздыр көптүр бийлерге катышып жүрүп, мындай гибкость бир аз калганда, это тоже поможет деп. Анан 33 жашында баштадым, аябай активно баштадык. Мен ушунчалык жанып, жашоомдо жаңы баскыч болуп атат да, жаңы деңгээл, уровень болуп атат, аракет кылып көрөйүн деп бир нерсени баштаганда баш отум менен кирип кетем да. Анан күндө 5-6 сааттан дагы тренировка кылчубуз да, башка жумуштарымдын баардыгын бүтүрүп коюп, прям анан ал мезгилде пара таэквондисттер жокко эсе болчу. Экиге бөлүнөт, олимпийский вид спорта, неолимпийский вид спорта болуп. Ошол мен катышкан ВТ олимпийский түрү болчу да. Бир жылда кара курдун эси болдум да, усиленный болуп, 2 жылдай машыктым. Катардагы эле эмелердин, спортчулардын арасында, бирок пара таэквондодо эмеси, эрежелери бир аз башкачараак да, башка тепкенге болбойт, только протекторго гана тебет да.
ошентип жүрүп Азия оюндарына барып катышып келдим. Бул Кыргызстан пара таэквондосунун тарыхында биринчи жолу пара таэквондист болуп катышып, результат көргөзгөн жокмун. Ошондой бир жашоомдо бир этап болду да. Көбүнчө Инстаграмдан байкап, сизди карасам көбүнчө мындай активдүү жашоо образы экен да сиздечи. Дайыма өзүңүздү изилдеп, өзүңүздү ар кайсы жактан көрүүгө, ушул жерден өзүңүздүн эмне каалооңузду билип, анан ушундай активдүү жашоо образын түзүп жатасызбы же дагы деле жок мен тини жасап көрүшүм керек, балким бул меники эмес, тигил меники деген өзүңүздү издөөнүн үстүндөсүзбү? Ушул убакытка чейин көп эле изденүүнүн үстүндө болдум, бирок таптым го деп ойлойм. Азыркы тапта азыркы жасап жаткан жумушумдан кадимкидей рахат алам. Жакшылыгын көрөм, кыйынчылыгын көрөм, оорчулугун көрөм, бирок көп учурда рахат алам. Анан мындай өтө чоң жоопкерчилик да, аябай чоң жоопкерчилик. Анан ошол жоопкерчиликти сезип, кичине мынтип белиңди да түздөп калат экенсиң. Азыркы учурда өзүмдү таптым деп ойлойм. Ошол жакта бирок 40тан ашып калсам дагы тамтаң именно ошо өзүм тапкан чөйрөдө, сферада өзүмдү тамтаң баскан баладай кабыл алам да. Дагы үйрөнчү, билчү нерселер көп. Өзүмдү таптым деп атпайсызбы? Байкасам, сиз азыркы учурда полуфабрикаттарды чыгарат экенсиз. Камырдан жасалган азык-түлүктөрдү. Буга жасоонун эмне түрткүсү болду? Эмне себептен бул азык-түлүктү чыгарууну ойлодуңуз? Бир подушкам айтып калдым, 10 килограмм пельмень түйүп берип койчу деп. Хорошо деп түйүп бердим, санап бердим. В принципе, жакшы болду. Анда бир досум болсо 5 килограмм манты түйүп берчи деди. Макул деп анын мантысын түйүп бердик. Ошентип эле тааныштар уже эме кылып баштады да. Бизнести баштап атканда тааныштардын колдоосу аябай маанилүү. Мисалы үчүн, мындай учурлар бар го. Бунун дүкөнү бар, барсам мага скидка кылып берет. Тигинин немеси бар, барсам мага скидка кылып берет деген кандайдыр бир деңгээлде тура эмес да. Особенно жаңы баштап аткандаргачы. Мен баштап атканда менин тааныштарым көбүнчөсү башка жакка деле барып жейбиз, андан көрө сеникинен жейли. У тебя вкусно, чисто, аккуратно деп эме ишеним көргөзүп атса, сен жоопкерчиликти сезесиң дагы жакшыртканга аракет кыласың да. Ошентип тааныштар келип, мисалы үчүн 1000 сомго жесе, 2000 сом таштап кетишет. Биздин салымыбыз ушул болсун деп эч качан скидка сурашпайт. Ошентип эле улам бир циклга түшүп, дальше больше эме болуп кетти да. Негизи окуялар көп, көптөгөн баскычтарды өтүп атабыз. Бул сферада мен өзүм тамтаң баскан эмемин да, жаш баламын да, бирок в какой-то степени өзүмдүн опытым бар, өзүмдүн деңгээлим бар, өзүмдүн кардарларым бар. Даамын чыгарганда башында негативный отзывдарды дагы алып аттым. Бул жердин тузу көп экен, бул жердин камыры калың экен, бул жер тура экен, тура эмес экен деп. Анан капа болуп жүрдүм, изденип жүрдүм, дагы улучшать этип жүрүп, баардыгына бирдей жага бербейсиң да. Болгону чын ниетиң менен, ак көңүлдөн ниетиңди түз коюп жасай берсең, сенин өзүңдүн кардарларың болот да. Азыркы учурда негизи полуфабрикат чыгарган компаниялар, ишкерлер көп да, байкасак аябай көп. Түр-түрү менен чыгарат, самсынын түрүн, мантынын түрүн чыгарат. Анан негизи байкасам суроо талап деле жок да, полуфабрикат чыгаргангачы. Анан корккон жоксузбу, ушул суроо талап жок товарды чыгаруу менен өтпөй калбайбы, сата албай калбаймбы, ошол банкрот болуп калбаймбы деп ойлогон жоксузбу? Негизи мындай да, ишкерликти баштаганда дух керек. Бир эле акча эмес, дух дагы керек. Буфетти ачканда деле коркуу сезими болгон жок. Мен азыр төшүмдү каккан жокмун, башыман өткөн нерсени айтып берип атам да. Туура айтасыз, азыр аябай конкуренция көп. Жасагандар аябай көп. Гигантский компаниялар бар, средний сегменттегилер бар, бюджетный дагылар бар. Мисалы үчүн бюджетный вариантты мен ала албайм. Анткени ал деген Бишкекти элестетиңиз, мен Кыргызстанда айткан жокмун, Бишкек канча чоң.
ошонун баары эле мынтип полуфабрикатка аш эмес да. Туура түшүнгөндөр бар. Мисалы үчүн биздин продукцияда эч кандай кошулмасы жок. Мен смело, ишенимдүү айта алам да. Туз, черный перец, кара мурч. Болду бүттү. Un. Жада калса un апапак көрүнсүн деп уруксат берилген пищевой краситель дагы кошпойм. Балким бул сүйлөгөн сөзүм азыр кээ бир компанияларга жакпай калышы мүмкүн. Мен деген өзүмдүн продукциямы ишенимдүү айта алам да. Бир гана нукура ингредиенттер. Un, пияз, картошка, этти дагы тандап жүрүп, документтерин карап жүрүп, цехтин өзүн карап, тазабы, таза эмеспи, алардын документтерин карап анан алабыз да. Өзүңдүн продукцияңа ишенимдүү түрдө таркатканда эме кыласың да, жүзүң жарык болуп сата аласың да. Негизи өзүңүз айткандай, жана мен айткандай, азыркы учурда полуфабрикат чыгарган компаниялар көп. Көп да, мындайча айтканда, атаандашуу дагы көп да. Башка элдерде дагы жумушка алып жатканда корккон жоксузбу? Ушуларга айлык төлөй аламынбы? Айдын башы келген ушуларга айлык төлөй аламбы? Мен чыгарып аткан азык түлүктөр өтпөй калбайбы деп корккон жоксузбу? Албетте жаңы компания деп атпаймынбы? Жаңы компания көнүш үчүн, менин даамымды татып көрүш үчүн убакыт керек. Убакытты жумушчулар күтпөйт да. Алардын өздөрүнүн үй бүлөсү бар, өздөрүнүн чыгымдары бар. Убагында албетте кассовый разрыв болуп калат. Убагында зарплатаны төлөй албай калам, бирок ачык эле сүйлөшөм. Жумушка алып атканда айтам, мен жаңы компаниямын. Менде потенциал бар, келечек бар, ишенем, системаны түзүп келатам. Мен үчүн эмес, мен менен чогуу болом десең, анда иште дейм. Мен сага сразу миллионы не обещаю, алымдан жетишинче эме төлөп берем, айлык төлөп берем, ооба чыдайын, жардам берем, чогуу болом десеңиз, пожалуйста, мага жардам бер дейм. Менин командам менен чогуу бол дейм. Дегенде туура түшүнүп, жанымда калып, зарплата албаса дагы, ооба болуп кетет, келечеги бар дегендер дагы бар. Дух керек, убакыт керек, күч керек, төш какпайм, мен жасап атам, мен кылып атам деп. Менин артымда эмес, астымда эмес, жанымда турган командаларым бар, өнөктөштөрүм бар. Кээ бирлери зарплатасын деле алышпайт. За рахмат иштеп атышат, өздөрү айткандай, но знает, что келечеги бар, потенциал бар, жанында жүрүшөт. Негизи сизди чакырганда мен өзүңүз айткандай жандай сизди аябай сезим менен карасымды эмес, сизди көргөн адамдар өзүнө мотивация алсын деген максатта чакырганмын да. Ошол биз дагы ушул нерселер менен алектенсек болот экен, биз дагы бизнес ачсак болот экен депчи. Негизи жашоодо кандай мотивация менен жашайсыз, сизге мотивацияны эмне берет? Кээ бириз китеп окуп, китеп менен изилденсек мотивация алабыз, кээ бириз тоого чыкканда мотивация алабыз. Сиз эмнеден мотивация аласыз негизи? Интересный вопрос. Мурда мага апам жөн эле түрткү берип турчу. Кызым, сенин колуңан келет, сен эптей аласың, коркпо, мен сага ишенем. Ошол сөздөр мага түрткү дем күч берчү да. Аселя Быкеева деген ушунчалык көп жерде жүрөт да, ушунчалык көп долбоорлор менен иштейт, көп адамдар менен иштейт, анан жыйнактуу да, орду менен баардык нерсечи таң калам деп түздөнгүм келет да. Как так можно всему успевать депчи. Анан Гүлнур Туралиева наоборот, андан дагы пример алам да, ал наоборот көп нерсени албайт. Бир фокус менен кетет, ушунчалык жыйнактуу да, алардын результаттарын көрүп, я не фанатею, бирок мындай сыймыктанам да. Башка адамдарды көрүп, түздөнүп, анан ойлойм да, мен ушул айымдарды көрүп, түздөнүп атам, демек кандайдыр деңгээлде менин баракчамда мени көрүп дагы эмелер түздөнөт да депчи, анан өзүңдү эме кылып калат экенсиң да. Өзүңө өзүң
не мотивация, контроль берип калат экенсиң да. Сүйлөгөн сөзүңдү оңдо, контролируй, жүрүм турумуңду контролируй, кебетеңди контролируй депчи. И это абсолютно нормально. Келип бергениңизге чоң рахмат, ушунча убактыңызды бөлүп, аябай сүйлөп берем деп аттыңыз эле. Убакыт деген ушундай экен. Жетишпей калдык көп нерсеге. Балким буйруса өзүңүз айткандай аябай бизнесмен болуп кетсеңиз, анда дагы барып, шашпай сүйлөшөбүз деген ниеттемин. Ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Бизнесиңиз өнүгүп, өсө берсин, элдерге мотивация берип жүрө бериңиз. Рахмат. Урматтуу Супер KG порталынын көрүүчүлөрү, ушуну менен биздин маек аягына чыкты. Сиздер дагы бул маекти көрүүнүн аркасына өзүңүздөргө керектүү мотивацияны алдыңыздар деп ойлойм, өзүңүздөргө керектүү информацияларды алдыңыздар деп ойлойм. Биздин интервью жакса сөзсүз түрдө лайк басып жана комментарий жазганды унутпаңыздар.